мектептин ордуна, садиктин ордун, анан 2 СКБ деген бар болчу да. Ошол СКБнын ордун баары тең как участок болуп кеткен. Андан кийин дагы жолдор чыккан батыш тарабынан, анан кийин орто ченинин 30 метр ширинасы жол бар эле. Ошо жерге дагы участокторду кошулган да. Могу жерден ошондо 5 участоктон 10 участок болгондо берилип кеткен. Могу жерде деген четко көрүнүп турат, бу жерде детский садик, бу жерде школа. Бул экинчи картада ушундай калган да. Биринчи картада бул СКБнын орду уже экинчи картага чейин ушундай. Могу жерде дагы бир садиктин орду болгон да. Могу жерде деген 894, 895 дегендин баары тең. Могу жерде дагы бир садиктин орду болгон, бу да кеткен. Ал биринчи картада көрсөтүлгөн болчу. Андан кийин бул экинчи карта. Биринчи карта менде колумда кийген жок, ал табылган жок, бирок мен көргөм да. Андан кийинкиси бул үчүнчү картада уже мектептин орду жок. Садиктин ордуна школа деп жазып коюшкан. Көрдүңүзбү? Ошол. Анан моноо тараптан дагы бир 40 участок кошулган да. Бул Маматованын жазган заявлениясында бул жерде деген чоң коррупциянын эмеси беттери ачып, по факту документально баарын тиркеп жазылган да. Жазылган. Муну ГКНнын балдары карабай эле кайра кварталийларга бизге подпись чогултуп элдин атынан. Анан кийин кайра бизге заявление жаздыртыптыр. ГКНнын балдары чакырды, биз бардык. Бардык тең по факту документтердин баарын көрсөтүп, доказать эттик. Анан кийин десек макул, мен караштырып берем деп коюп калган. Мен өзүм экинчи группадагы инвалид, 93-жылдан бери пенсия алам. Өзүм болсо 2 жашыман бери инвалид издетиптамын. Анан ошо Алтын Ордодо эптеп бир туугандардын көмөгү менен тандыр салып алгам. Ошо жерде туруп атам. Ошо тандырды иштетип, балдарымды багып, жөлөк пул албайбыз өкмөттөн. Анан ушу үйдө окат кылып аткан тандырды бир павильон койгом, аны дагы бузуп алып кетишти. Тех паспортко кошулган небольшой тандыр депчи. Документи бар. Ошону көргөзсөм да карабай, зулумчулук кылып, эчтекеси жок эле түшүндүрбөй, эчтеке соттун корктундусун алып келбей, келип эле түртүп кетишти. Павильонду көтөрүп кетишти. Коронун ичинен көтөрүп кетишти. Муниципаль инспекциянын балдары келишти. Анан бул боюнча биздин положенияларды түшүндүрүп, мэрияга жазганбыз 7-сентябрда. Биз ушундук эгерде ушундай кичинекей тандырды, павильондорду алып калса жетип алат, нансыз калат деп кайрылганбыз да 7-синде. Анан кийин алар деген акимге отписывать этиптир. Акимге кирсем, аким айтат, сен канча акча таап атканыңды билем, сен иниңе жамынып алгансың. Мен сени не то что тандырың эмес, мен сени тандырыңды талкалайм деди. Меники эмес, ал инимдики, сен калп айтпа деп мени калпчы кылып атат да. Сиз текшербейсизби, текшербей туруп айта бересизби? Десем да болбойт да. Сен керек болсо үйүңдү талкалайм мен сени деп ушинтти да. Аким. Анан эмне кылсаңыз өзүңүз билесиз да деп кетип калдым мен. Кетип калдым, башка арга жок, эмне кылам. Анан кийин ошо менен отурганбыз, анан ошо 27-сине келип, анан ГКНнын балдары айтты, сен өзүңдүн территорияңа мына гараж заключениең бар экен, тех паспортуң бар экен, өзүңдүн территорияңа жылдырып койчу эми деди да. Анан макул деп жылдырып койдум баарын тең, угуп калдым да. Анан угуп калып территорияма, өзүмдүн территорияма да киргизип койсом дагы келип ошо жерден алып павильондорду алышты да.
Анан тандырдын баарын бусуп салышты. То есть бул киши 7 баласы менен нансыз калды да. Ошентип эле анан айлам кетти. Анан эме күнү жаздым заявление. Көкөйүмбуга Камчыбек Кыдыршаевичке. Так 28 күнү жаздым. Пока следствие жүрүп атат деп угуп атам, бирок мени бирде киши чакыра элек. Я надеюсь, очень даже надеюсь, что Камчыбек Кыдыршаевич возьмет себе под контроль и поможет нам. Биздин участокка решение, отдельное решение, тура эмес решенияларды жазып, квартальный кошо ушулар билет дейм, баары 3 жолу сатылыптыр. Бирок 3 жолу сатылган эменин баардыгын эле айтып келе атабыз. Мына биздин гараж заключениябыз бар. Бул жердин ээси биз деп мына бирөөсү решениясын чыгарып берген, ошол копиясын. Мен сатып алган деп Восток 5-те жашайт байкеч. Келип гараж заключенияны көргөзгөндөн кийин ал байкеге кетти. Ага чейин бир милиция сатып алыптыр. Ал милицияга да келип көргөзгөнбүз. Мына бизде гараж заключение бар, мына биздин участок бул дегенден кийин ал павильон орноштуруп койгон. Аны көтөрүп кетишти. Жергиликтүү бийлик ФАП салабыз деп Маматованын жерин талашканда ОКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке ишенип арыз жазганыбыз үчүн куугунтукталып жатабыз. Коррупциялык жер мафиясынын куйругун басканыбыз үчүн жолдун каршылаш аркы берки бетинде бирдей турган наабайкананын бири гана сүрдүрүлгөнү бизди куугунтуктап жатканынан кабар берет дейт. Уурусу күч болсо ээсин доого жыгат болуп, Алтын Ордо жаңы конушунда 2018 жылы Октябрь районунун ошол кездеги акими Алтыбаев дыкат текшерип чыгып, мыйзамдаштырылсын деген жерди азыркы райондун акими сатылып кеткен мектеп ФАП балабакчанын ордун териштирбей туруп, мамлекеттен бир тыйын албай 7 баласын нан сатып багып келаткан экинчи группадагы майыптын наабайканасын сүрдүрүп кеткенине кимдер кызыктар болду экен. Экинчи топтогу майып Жуматаев Жеңишбектин нан бышырган тандырын бузуп, короосунда турган павильонун мыйзамсыз жүктөп кеткен аракеттери үчүн кимдир бирөө жооп береби деген суроо туулат. Жер мафиясы качан тизгинделет? Албетте, бул иш боюнча прокуратура тарабынан терең териштирүү болот деген ойдобуз. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жер мунапысы боюнча берилген мыйзамы дагы деле создугуп, кээ бир жерде акчанын күчү менен ишке ашып жатканындай сезилет. Мен Усубалиева Лариса. Ушул конушта 2007 жылдан бери жашайбыз. Биз бул жерди алып атканда, бул жер берилип атканда деген бизге жер жетпей калып, анан кийин жетпегендерге деп ушул жерден комиссия түзүлүп, комиссионно берген бизге баарын тактап туруп, документтин кийинчерээк чыгарып беребиз деп. Андан кийин ушу бизге городостроительный правительстводан комиссия келип, межведомственный комиссия келип, бизге городостроительный заключение берген. Жакында Садыр Жапаровдун эмеси менен законуна ылайык бизге деген техпаспорт берген да. Мына ошондон ал боюнча биз азыр комиссияга кайрылганбыз. Бирок соттун чечими бар деп эле келип алып эле түрттүрөбүз деп эле угрожать этип, анан ошол могу кичине анча мынча иним тандыр ачып, 7 баласы бар да. 7 баласы бар, анан тандыр ачып, кичине киоскаларды коюп, балдарын багып аткан. Анан ушинтип келип эле сен незаконсуң, техпаспорт документ эмес, гараж заключение документ эмес деп баарын талкалап кетишти. Кызыл китепти беришпейт. Ар кандай шутоолор менен, ар кандай закондорду айтат да. Правительство бизге жардам берип атат. Биздин положенияга кирип бизге жардам берип правительство. Но мэриянын службалары ар кандай шутоолор менен ушинтип бизге деген наоборот кыянаттык кылып атышат да. Ушул балдарга жардам болсун деп ушул жерге дандыр койгонбуз.
балдарды багыш үчүн деп. Анан ушул мэриядан келип 28 августта келип түрттүрүп кетти баарын. Мамлекеттен эч эме албайбыз, пособие албайбыз. Ошо тандырдын эмесин каражаты менен үй бүлөбүздү багабыз да. Аким келип угрожать этип, сен канча акча таап аткандан бери билем. Иним инвалид, уже 48 жылдан бери Бишкекте эмеде, гематологический центрде эмеде турат, учетточу. Анан кийин ушу Бишкекте жашаганына уже 48 жыл болду да. Канча квартиралап жүрдүк. Ошо менен эле келип түрттүрүп кетишти да. Азыр деген анан акимге мен бардым. Анан акимге барып айттым да, айтсам ал вообще эчтекенин уккусу жок аким. Наоборот, сен деген баарын тең талкалайм, мен баарын тең түрттүрөмүн деп эле кыйкырып атат. Анан эч кандай түшүнүккө, сөзгө да келген жок. Ушундай эме угрожать этип постоянно. Минтетте сен бир жерди бербесең, сага көргүлүктү көрсөтөбүз деп айтат да. Аким айтты, аким айтып атат, сен канча акча табарыңды мен билем деди. Аким Орозалиев Жаныбек Аманович, Октябрьский район акими, сен канча акча таап аткандан бери баарын тең билебиз деди. Билгиле дедим, биле бергиле, мен эч кимден эчтеке урдаган жокмун дедим. Сен кимден канча акча таап атканын баарын билебиз деп биздин акчабызга чейин киришип атат, билбейм. Ооба, биз берди иштетип, иним акча таап атканы чын болчу. Балдарын кандай кылып багыш керек эле? Камчыбек Ташиевтерден суранат элек, пожалуйста, жардам берип коюңуздар. Бизди деген ушундай сөз менен жеткизе албайм да. 2005-тен бери чуркап жүрөбүз. 391 4 сотукка жетпеген участокту бөлүп беришкен. Гараж заключениясы бар, мына гараж заключения ошол 2006 жылы үйдү фундаментибизди 2006 салганбыз. Фундаментти 2006 салып гараж заключения беришкен. Азыркы кезде мына тек паспортубуз бар, суу светтерибиз бар. Көйгөй эмнеде? Көйгөй ошол 2006 жылы фундаментти салып, андан кийин эжекем Маматова Касет ооруп калды, төшөктө жатып. Анан могу фундаменттин үстүнө участок эме үйдү кура албай токтоп калдык биз. Андан кийин мен авария болдум. 5 жыл, 10 жыл жаттым мен дагы. Ошентип мына азыркы кезде бутка туруп мейли үй салалы деп баштасак, квартальный Дамира, ар жак бурчтун квартальный Мира эже, ошолор келип, силер захватчиксиңер. Бул жерге биз ФАП салабыз деп, ФАП болбойт деп, мечит салабыз деп чыгышты. Мечит да болбой калды. Анан садик салабыз деп чыгышты. Ошол мына 3 жылдан бери барбаган жерибиз калбады. Жазабыз, комиссияга 2 жолу отказ чыкты. Анткени мына менин участогумдун үстүнө шыгырпы газды орнотушуп коюптур. Дамир эже квартальный көргөзүптүр дагы шыгырпыны орнотуп койгон. Бул шыгырпынын орду нар жак 10 метр нары болуш керек. Могу артыбыздагы үйдүн местасында болуш керек, тетиги ар жак бетте. Ошону ар жак бетте мунун местасындагы 3 соток места артындагы 3 соток местасындагы булар сатып ийишкен. Анан азыркы кезде ушул шыгырпыга келип такашып атат. Сиздин үстүңүзгө шыгырпы отуруп калыптыр. Комиссиядан ошонун отказ болуп чыгып атат, кайра эле. Мен айтып атам, шыгырпы отуруп калыптыр, мейли деп атам. Тиги артындагы 3 соток участокту тиги кошунага сатып ийдиңер, макул деп атабыз.
мага ушул мына 2,5 соток болуп атат азыр. 2,5 соток. Ушуга дагы кызыл китеп чийип бергиле, мен макулмун деп атам. Эжекем деле айтып атат, макулбуз. Мейли ушуга эле чийдирип кызыл китеп чыгарып берсин, мына жашай беребиз биз, ушул 2,5 сотокко деле батабыз деп айтсак деле жок, буга деле болбой атышат. Акимият мэрияга бардык. Мэр, вице-мэр болду эжеке, сиздики чечилет. Сиздики болду, мына амнистияга бүт документтериңиз даяр болот, сиз өтөсүз амнистиядан деп кайра амнистиядан отказ болуп атат. О квартальныйлар Лариса жер саткыч дейт. Жер саткыч эмес, мына бул менин эжекемдин атыга чыккан бул жер участок, мына гараж заключения бүт мына документ нелер ушул кезге чейин кандай документтерди топтодук, каяка чейин чуркадык, бүт документтер мына колубузда. Биз амнистияга мына документтер менен амнистияга туура келет. Туура келет биздин документтерибиз мына бүт, биз захват кылып алган жерибиз жок. 2006 участокты алганбыз, фундамент куйганбыз. Мына азыркы кезде ушул көйгөйүбүз чечилбей, бул жерге ФАП деп келип атат. ФАПтын месталары тети ылдый жакта 2 местасы бар экен. Ошол 3 бурчтук. Ошол месталар 10 үй, 10 участокка сатылып кеттир. Ушул жерлерди тактап, канча места многул асфальт көчөбүз, биздики асфальт көчөбүз 30 метр. 30 метр. Многул оң жак тараптагы бүт берилген мага окшогон берилген адамдарга мына 30 метрден азыр канча метрибиз калды асфальтыбыз, жолубуз. Ушул мен эл катары мына салынган көчөбүздүн бурчуна мына эл катары бизге да кызыл китеп чыгарып бергениңиздерди суранабыз. Ушул ишти көзөмөлүңүзгө алып, Камчыбек Ташиев, сизден суранабыз, чечип бериңиз. Кыйналып кеттик биз, карапайым. Кайрыла турган жерибиз калбады уже. Жылда май айынан баштап, 2013 жылдан апрелде революциядан кийин эле майдын 25-inde уголовный иш, заявление уголовной ответственность РОУДга жазыптыр. Бардык. Уголовный иш козгошту. Анан кийин биз макул деп баарын жазып бердик болгондой. Жазып берсек, кийин биз барсак соттун чечими чыгып калыптыр. Чоткараев деген караптыр да. А Чоткараевда в связи истечением сроком деп сотту жаап коюшуптур да. Анан кийин эле бир маалда тиги административный иш козгошуп, аны деген городдон биз кайра уттук. Городдон биз утуп алдык анан ошол маалда биз деген эмеге межрайондук сотко кайрылганбыз, узаконить этип бериңиздер суранабыз депчи. Биз түшүндүк да, 2007-ден бери узаконить этпей атат. Бизге деген сотко барайлы деп сотко кайрылганбыз. Судья Алымкулов караган. Межрайонный сот карап ошол жерден биздин пайдабызга чечкен. Анан кийин департамент чуркап барып эле, кайра обжаловать этти. Обжаловать эткенден кийин тиги якобы бул межрайонный сот карабаш керек эле деп город отложить этти да. Отменил. Потом Верховныйга кайрылдык. Верховный 1-2 станцияны отменить этип, районда каралсын деди да. Биз районго кайрылгачак деле департамент иск подавать этип, биздин үстүбүздөн иск подавать этишти да. Анан искиде биз деген өзүбүздүн доводдорубузду баарыбызды келтирдик. Ошо кезекте архитектор, баягы бизге берип атканда архитектор Абдраимов деген бар эле. Ошол киши дагы сотко барып показания берди. Мен эч кандай соскүлбүт орноштурган эмесмин. А жерде не может быть соскүлбүт депчи. Просто менин подписим үстүнө печать басып алышып, жазап келиштир, бул жаза алма деп айтты. Алардын карталарынчы. Ошончо да сот болгон жок. Анан кийин ошо менен сот 3-станциядан баарынан биз утулдук.
3 станцияны тең. Анан ошо кезекте биз премьер-министрге кайрылганбыз. Премьер-министр комиссия, межведомственный комиссия при мэрии Гостройдо болду комиссия. Они выезжали на месте и барын карап түшүнүп, биздин доводдорду угуп, бизди мэрияга тапшырма берди, буларды ордуна калтыргыла, соскүлбүттү башка жактан карагыла депчи. Анан ошо менен калдык. Анан сотто биз ошол комиссиянын чечимин көрсөттүк дагы, сот во внимание не взяли они. Ошентип сот бүттү. Бүткөнү менен бизге мэрияга барсак, ой коркпой эле огула. Мына межведомственный комиссиянын чечиминен эч ким түртпөйт силерди. Межведомственный комиссиянын чечими менен гарант заключение деп бизге гарант заключение беришкен. Гарант заключение беришкен. 12-жылы декабрдын 12-синде эле мынакей 13 декабрь 2012-жылда градостроительное заключение беришти, что здесь возможно депче, мы, то есть, не нарушаем правила строительства, да, вот санитарные нормы, красная линия, барын тең учитывать этип градостроительное заключение алдык да. Анан ушу градостроительный основной документ ушу градостроительное заключение, бул деген жер бар, возможно деп берип аткандан кийин аласыңар деген. Анан ошо менен эле күтүп отурганбыз. Анан квартальныйлар булар постоянно эле ушундай кыйкырып, захватчиксиңер, эмне анан буу деп эле көп жаман сөздөрдү айтып жүрүштү дагы. Анын сөзү мен оозум бара албайт, ал сөздөрдүн баарына тең. Анан кийин мен көңүлдө эле алган эмесмин, өзүмө вниманиеде калып, алар менен спорт эткен эмесмин. Анан ошол анан кийин Суракматов мэр болуп турганда приемго кирип, түшүндүрүп, биз өзүбүздүн доказательстволорун баарын келтиргенде, ошондо Айтымбетов деген аким келип, комиссионно келип, баарын тең местанын баарын изучать этип, анан кийин комиссия пришла к выводу, вот жерде жазып берип атат. Так, ошо кайсы число экен? Так, 25 сентябрь 2018 жыл экен да. Комиссия пришли к выводу, что на месте, где расположены 8 самовольных строений, размещение соцкультуры объектов невозможно, так как строение расположено вдоль улицы и не по порядку. Решение вопроса можно узаконение земельных участков самовольных введенных строений городскими службами. Деп мэрияга сунуштама киргизип атат. Анан мэрия деген ушун бизге айттык да, ушундай сунуштама кирди сиздерге, бизге ответ бергиле десек, закон чыгат деди да, комиссия деген закон чыгат. Анан ошо комиссия менен закон чыгат, квартальныйлар оозу базылып эле калышты, эчтеке сүйлөбөй калышты, баягыдай кыйкырышпай калышты. Бир эле ошо аким мен ушугаске чейин түшүнчү эмесмин. Анан акимдер чечет экен, действительно, бул киши келип честно баарын тең айтып деп, квартальныйларга да түшүндүрүп айткан баарын тең. При ихне участии баары болгон. Анан ошо менен эле баары эле тынчып калган. Баары эле тынчып, анан мэрия айтты, комиссия документ чыксын, закон чыксын, анан законтет беребиз, сиздер жашай бергиле деген. Ошо менен эле күтүп отурганбыз. Анан комиссия башталып, анан чех паспорттарды алдык. Чех паспорттар деген бул жерлерге эч кандай документ жок. Болгон бул жерлерге, биз элеген жерлерге эч кандай документ болбогондуктан, булар бизге чех паспорт берди да. Эмеден, госрегистрден. Анан ошо менен эле күтүп атканбыз. Мына департаментке заявление жазып коюп күтүп атканбыз. Анан эле бул эже техпаспорт алайын деп барат. Барса эле ызы-чуу болуп, аябай скандал болуп, департаменттер ары бери кыла бергенби, билбейм. Анан эле кийин эже эмеге, справка ала албай атам деди. Анан квартальныйга бардым да, справка берип койбойсуң десем, барар жака мен сене сүйлөшпөйм деди. Анан мейли сүйлөшпөсөң макул деп, анан
эмеге МТУга кайрылып атып справка алып анан техпаспорт алышты да. Анан эле ошондон баштап эле кыйкырып өкүрүп эле биз 2,5 соток жерге ФАП салмакпыз деп кыйкыра башташты. Ар кайсы станциялардын баарына жазып эле. Анан биз эчтеке көргөн бурган эмеспиз. Орто жерден эже леченияга кетип калды. Бул баланын эжеси болот. Леченияга кетип калды, жүрүшкөн. Ошол анан ошону бир маалдан кийин мен бул эже бул бала өзү деле айтар азыр. Доверенность берип, мен документтөрүмдү карап жүрчү, пожалуйста деп сурангандан мен иногда станцияларга көп барчумун. Эмне болуп атабыз, кандай, эмне деп улам приемдорго кирип, пожалуйста деп суранып турчумун да. Баягы убакытты эметпейин депчи. Анан заодно ошо эженикин дагы мени барса көрсөтсө көрсөтүп кой, мына эже да бар деп айтып жүргөм да. Болду, башка эмем жок. Анан кийин эле эки жак болуп аябай урушуп атышыптыр. Эки жак болуп. Анан эжем урушпай, эже калчылдап, аябай нерв. Ошо менен эле эме болду. Баягы эже техпаспорт алды. Анан алгандан кийин эле бир Техпаспорт кайсы жылы алдыңыздар? Сиз кайсы жылы алып турсуз? 23-жылы алдыңыз, 24 алдыңызбы? 20 Бул кишилер 23-жылы 20-ноябрда алыптыр. Техпаспорт. Техпаспортты булар эме да. Кийинчерээк ушу аябай препятствие болуп алышты да, аябайчы. Анан эле болду. Сен кылып атасың, сен деген касиетке адвокат болуп атасың, мен сага көргүлүктү көрсөтөм деп эле кыйкыра баштады мага. Анан мен айттым, Жерди алдырып койгонуга не болуптур да? Ошондойго билбейм, эмнегедир эле кыйкырып өкүрүп атышты, мен ага внимание кылган деле жокмун. Алар уже мен көнүп деле калгам да, алар кыйкырып өкүрүп мени оскорбить этип кеткендери далай эле болгон, аларчы. Анан көп деле внимание кылган жокмун, ошол. Анан эле бир маалда ГКМБга заявление жазышыптыр. ГКМБга заявление жазыптыр. Анан ГКМБга бул эжени чакырыптыр. Анан жок, анан баягы техпаспорт бүткөндөн кийин булар деген комиссияга кирет да. Комиссияга кирсе, мына жерде комиссия чечим чыгарып атат. Мынтекте Бишкек шаар мэриясы жеке турак жай куруу үчүн жай курулуш жана шаар куруу департаменти Бишкек шаарынын Октябрь районунун аймагындагы жер мунапысын жүргүзүү боюнча комиссия 24-жылдын 29-мартындагы номер 304/224 2024 отурумунда Маматованын маселеси боюнча төмөндөгү чечим кабыл алынган дейт. Октябрь район администрациялык району боюнча каралып жаткан жер мунапыстын объектилеринин тизмеси Маматованын арызы кийинки кароого калтырылсын дейт. Номер 6-муниципалдык аймактын башкармалыгынын катын эске алып дейт. Жер участокту үй бүлөлүк медициналык борбор куруу боло тургандыгы боюнча Бишкек шаарынын мэриясына, Бишкек глав архитектурасы муниципалдык инспекциясына кайрылсын деп жазат да. То есть булар айтып атат. Маматованын ишин кийинкиге калтырайлык дагы, бул жерге ФАП курууга карап чыгылсын деп архитектурага жөнөтүп атат да. Анан бул кишилер бул чындап эле аким бул председатель болгондон кийин, значит, квартальныйлар бекер айтпай атыптыр да. Деп анан биз акимге алыбыз жетеби? Эмне кылам мен? Деп эле анан эже деген СМБга заявление жазам деди. Анан эми ал өз киши өзү билет да, жазабы, жазбайбы. Анан ал киши жазды заявление. Так, апрель бул канча чыгыптыр числодо? 16-апрель. 16-апрелде. 19-апрелде эже ГКМБга заявление жазды. ГКМБга заявление жазгандан кийин эле ошо менен чечип берет, мынакей аким чечип берет деп эле ГКМ балдар айтып атты. Анан ошо менен макул деп эле күтүп жүрүшкөн булар, билбейм анысын. Анан бир маалда эле эмелер, квартальныйлар жителдерден подпись чогултуп, үймө-үй кыдырып ГКМБга заявление жазышыптыр. Бул Маматованын жазган заявлениясында бул жерде деген чоң коррупциянын эмеси беттери ачып, по факту документально баарын тиркеп
жазылган да. Жазылган. Муну ГКМнын балдары карабай эле кайра квартальныйларга бизге подпись чогултуп элдин атынан. Анан кийин кайра бизге заявление жаздыртыптыр. ГКМнын балдары чакырды, биз бардык. Бардык тең по факту документтердин баарын көрсөтүп, доказать эттик. Анан кийин десек макул, мен караштырып берем деп коюп калган. Анан эле эртеси күнү деген жок, биз суббота күнү барганбыз. Ошондо деген суббота 24 болуп калат, 27 күнү келип мен бул инимдин тандырын, павильонун жок, буга чейин деле айтып атышкан, буларчы силердикин түрттүрөбүз, Лариса сени жайлайбыз, анан тиңтебиз, минтебиз деп айтпаган сөздөрдү аялдарга, бир сосед аялдарга да айтып, Ларисага айтып койгула деп эле ушинтип айттыртып атты да магачы. Анан мен киммин, мен эчтеке кыла албайм деп айтып аттым да. Анан кийин эле бир маалдан кийин аялдар заявление жазыптыр, анан ошо менен отурганбыз. Буга чейин айтылып аткан, анан 7-чи эмеде муниципаль инспекциянын балдары келишти. Анан бул боюнча биздин положенияларды түшүндүрүп, мэрияга жазганбыз 7-сентябрда. Биз ушундук эгерде ушундай кичинекей тандырды, павильондорду алып калса жетип алат, нансыз калат деп кайрылганбыз да 7-синде. Анан кийин алар деген акимге отписывать этиптир. Акимге кирсем, аким айтат, сен канча акча таап атканын билем, сен иниңе жамынып алгансың. Анан эмне дейт, автобуска мешать этип атасың. 4 жылдан бери автобуска мешать этпей эле, анан автобус келсе эле мешать этип калды да, просто принципиально депчи. Анан эмне дейт дагы, мен сени не то что тандырың эмес, мен сени тандырыңды талкалайм деди. Меники эмес, ал инимдики, сен калп айтпа деп мени калпчы кылып атат да. Сиз текшербейсизби, текшербей туруп айта бересизби? Десем да болбойт да. Сен керек болсо үйүңдү талкалайм мен сени деп ушинтти да. Аким. Анан эмне кылсаңыз өзүңүз билесиз да деп кетип калдым мен. Кетип калдым, башка арга жок, эмне кылам. Анан кийин ошо менен отурганбыз, анан ошо 27-сүнү келип, анан ГКМнын балдары айтты, сен өзүңдүн территорияңа мына гараж заключениең бар экен, техпаспортуң бар экен, өзүңдүн территорияңа жылдырып койчу эми деди да. Анан макул деп жылдырып койдум баарын тең, угуп калдым да. Анан угуп калып территорияма, өзүмдүн территорияма да киргизип койсом дагы келип ошо жерден алып павильондорду алышты да. Анан тандырдын баарын бусуп салышты. То есть бул киши 7 баласы менен нансыз калды да. Ошол ошентип эле анан айлам кетти. Анан эме күнү жаздым заявление. ГКМга, Камчыбек Кыдыршаевичке. Так 28 күнү жаздым. Пока следствие жүрүп атат деп угуп атам, бирок мени бирде киши чакыра элек. Я надеюсь, очень даже надеюсь, что Камчыбек Кыдыршаевич возьмет себе под контроль и поможет нам. Мындай экенде адамда каждый по себе судит депчи. Адам өзү жаман болсо элдин баарын жаман ойлойт экен. Ошол өздөрү кандай болсо бирөөнү да ошондой деп ойлойт экен. Меня, например, обвиняет, кандай гана каралап, кандай гана элдерге жаман сөздөр менен айтып, ошондой өздөрү кандай болсо ошондой жамандап атышат да. Мени да ошондой ойлоп атышат. Мен Жуматаев Жеңишбек, ошо Алтын Ордонун тургуну болом. 2007 жылдан бери турам, ошо жерде жашайм. Мен өзүм 2-чи группадагы инвалид, 93 жылдан бери пенсия алам. Өзүм болсо 2 жашыман бери инвалид издетиптамын. Анан ошо Алтын Ордодо эптеп бир туугандардын көмөгү менен тандыр салып алгам.
ошол жерде туруп атам. Ошо жөлөк бул аялым болсо мать героина. Ошо тандыр салып, ошо тандырды иштетип, акча кылчумун, балдарымды багып, ошо жерде өзүмдүн өмүрүбүздү сүрүп атканбыз. Жөлөк пул албайбыз өкмөттөн. Анан ушу үйдө оокат кылып аткан тандырды бир павильон койгом, аны дагы бузуп алып кетишти. Документтерди көргөздүм. Градостроительный документтер бар. Анан кийин тех паспортум бар. Ошол жерде көргөзсөм да болбой. Бул документ эмес. Эчтекеси жок эле, түшүндүрбөй, эчтеке соттун корктундусун алып келбей, келип эле түртүп кетишти. Павильонду көтөрүп кетишти. Коронун ичинен көтөрүп кетишти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ушу 7 баланын атасымын, өзүм 2 группада дагы инвалидмин. Өкмөттөн бир жардам албай, бөртүгандардын көмөгү менен тандыр салдым элем. Тех паспорт бар, тех паспортто тандыр тех паспортто кошулган небольшой тандыр депчи документи бар. Ошону көргөзсөм да карабай, зулумчулук кылып, уратып кетишти. Ошого мыйзам чегинде карап бериңизди өтүнөбүз. Мен Маматов Абдыкалык Алимбекович. Ушул Алтын Ордо конушунда 2005-тен бери эжекем, Жеңиш байкем, Ларс эже ушулар менен баары бирге чуркап жүрөбүз. Бирге чуркап, ошол эжем атына ушул участок берилген 2006-жылы фундамент куруп 4/8. Андан кийин үйдү курайбыз, үйдү салабыз деп отуруп эле анан эжекем ооруп калат. Эжекем ооруп калып, оорусу көпкө узарып, андан кийин мен авария болуп калып, үйдү сала албай калабыз. Сала албай, мына 3 жылдан бери чуркап жүрөбүз азыр. Ушул документтер бүтсүн. Бирок буга чейин алган эмебиз, городзаключениябыз бар. Градостроительный заключение алганбыз 2012-жылы алганбыз градостроительный заключение. Ушул жер бош. Ушул жерде сизге уруксат беребиз деп, мына бүт документтер колдор коюлган. Андан бери мына тех паспорт алдык 23-жылы 23-жылы алганбыз тех паспортто. Ошондон бери мына чуркап атабыз, документтерди тапшырып амнистияга мэрге кирдик, вице-мэрге кирсек, сиздин документтериңиз туура болот, амнистияга жарайт болот деп атып. Азыр сиздердин документтин бүтпөшүнө ким тоскоолдук кылат? Тоскоолдук азыр келип, азыр архитектурага келди. Сиздин үстүңүзгө шыгырпы, газдын шыгырпысы орношуп калыптыр деп мына каты да бар бизде. Сиздин үстүңүзгө газ
шыгырпын орношуп калып 12 квадрат орношуп калыптыр деп ошого келип такалып атат. Биз макул деп атабыз. Шыгырпыны алып кой, ошо 4 сотукка жетпеген участогыбыз болсо дагы мына техпаспорт боюнча 2.23 кылып чыгып атат. 2.23 кылып эле бизге кызыл китеп бере бергиле. Макул болуп атабыз ошого деле. Десек деле ошого дагы мына тоскоолдук болуп мына чоңдор чечип бербей атат. Чечип бербей атышат. Ошону канчалаган жерлерге барып могу документтерди топтодук, канчалаган кыйынчылык күндөрдү өткөрдүк. Кызыл китеп эмнеге мына биз бүт законду бузбасак, мына 2005 2006 горозаключениени алып алып сизге кызыл китепти жасап беребиз, күтө туруңуз деп күттүрүп коюшуп, мына азыркыга чейин кызыл китепти ала албайбыз. 2018-2017 экен. Ошол жылдары биздин участокка решение, отдельное решение, тура эмес решенияларды жазып, мына квартальный кошо ушулар билет дейм баары 3 жолу сатылыптыр. 3 жолу сатылгандын бирөөсүнөн биз келип ошо байке сатып алган байке $8.000 нак акчама сатып алдым силердин участокты дегенмен, анан биз могу гараж заключение мына градостроительный заключениябыз бар мына биздин. Силер бул жерди алганга эч кандай эмеңер жок. Бул решение фальшивый решение дегенбиз. Решение каяктан решение жаздырып, ким саткан анысыны тактап эме кылган жокпуз. Бирок 3 жолу сатылган эменин баардыгын эле айтып келе атабыз. Мына биздин гараж заключениябыз бар. Бул жердин ээси биз деп мына бирөөсү решениясын чыгарып берген, ошол копиясын. Мен сатып алган деп Восток 5-те жашайт байкеч. Ошону таппай калдык, кийин телефонунда өчүп кетти. $8.000 сатып алыптыр. Келип гараж заключениени көргөзгөндөн кийин ал байке да кетти. Ага чейин бир милиция сатып алыптыр. Ал милицияга да келип көргөзгөнбүз. Мына бизде гараж заключение бар, мына биздин участок бул дегенден кийин ал павильон орноштуруп койгон. Аны көтөрүп кетишти. Павильонду ошол милиция бала койгон. Свердловскийде иштеген, кайсы милиция экенин билбейм. Кайра жүктөп кетишти аларды. Ооба. Анан ушул азыр мына мен бир комнат биременке салып, азыркы кезде 3 балам менен жашап атам. Буга чейин квартирада турганбыз. Эми Алисайым, сиз айтсаңызчы, ошол сиз 2006 жылдан бери ал жерде жашап келатырсыз да. 2007 жылдан бери ошол участок алгандан бери. Ооба. Ошол карта боюнча ошол 2006-2007 жылдары ФАП, мектеп, садикке участоктор бөлүнгөн беле? Ошол картада ошондой бүгүнкү күндө ошол карта сакталган беле? Первоначальный картада көрсөтүлгөн. Биринчи деген мына 870 участок эле чыкты деп мен бул карталарды лидерлердин колдорунан алгам. Лидерлер берген бизге. Лидерлердин ходатайствосы да бар. Что остро нуждающим депчи абдан муктаж адамдар деп бизге ошо тизмегинде алып берген. Ал эмеге Октябрьский районго департаментке киргизилген да. Анан ошол карталарда көрсөтүлгөндө ошол лидерлер көрсөткөн карталар боюнча 870-тен кийинкилердин баары тең. Кийин
мектептин ордуна садиктин ордун, анан 2 СКБ деген бар болчу да. Ошол СКБнын ордун баары тең как участок болуп кеткен. Андан кийин дагы жолдор чыккан батыш тарабынан, анан кийин орто ченинин 30 метр ширинасы жол бар эле. Ошол жерге дагы участоктарды кошулган да. Ошолорду эметишкен. А почему-то картанилар ал жөнүндө вообще сөз козгошпойт такыр. Сиз азыр картадан көргөзө аласызбы ошол участокторду? Школдун участогу кайсы жерде болгон? Ооба, көрсөтө алам. Көргөзсөңүз. Могу эреке. Могу жерден ошондо 5 участоктон 10 участок болгон да. Берилип кеткен. Эмне себептен берилип кеткенин деле билбейм. Могу жерде деген четко көрүнүп турат, бу жерде детский садик, бу жерде школа. Бул экинчи картада ушундай калган да. Биринчи картада бул СКБнын орду уже экинчи картага чейин ушундай. Могу жерде дагы бир садиктин орду болгон да. Могу жерде деген 894, 895 дегендин баары тең. Могу жерде дагы бир садиктин орду болгон, бу да кеткен. Ал биринчи картада көрсөтүлгөн болчу. Андан кийин бул экинчи карта. Биринчи карта менде колумда кийген жок, ал табылган жок, бирок мен көргөм да. Андан кийинкиси бул 3-чү карта. 3-чү картада уже мектептин орду жок. Садиктин ордуна школа деп жазып коюшкан. Көрдүңүзбү? Ошол. Анан моноо тараптан дагы бир 40 участок кошулган да. Ушу батыш тарабынан. Бул азыр данный время. Биз ээлеген жерлер моногу 1031 участоктун түндүк тарабы, 111 участоктун түндүк тарабы да. Бул жерде эч качан мурунку биринчи картада да жок, экинчи картада да жок. Моногу 3-чү картада да жок. Мына жөн эле пустой турат буларчы. Не в геймплане деп коет, муну геймпландан тышкары депчи. Бул эмне. Анан бул мунул карта деген неутвержденный болуп турат азыр данное время. Бирок муну как дежурный катары колдонушат архитектурадагылар. Бул участоктор муну дагы лидерлердин колдорунан алган. Могу участоктор могу жерде да бар да. Якобы бул деген Аламедин территориясына чыгып кетиптир деп дагы бир кичинекей карта бар эмеспи? Могу участоктор маякта деген эме болуп калыптыр. Аламедин территориясына чыгып кетиптир деп могу жолго көчүрдүк дешкен да. Анан кийин эле бир малдан кийин карасак эле кайра бул жерге ошондой номер менен дагы участоктор түшүп калды да. Бул жерлердин баары. Ошонун баарын ким уюштуруп, ким сатты ошол жерде? Ошо кезекте Сарыкуев деген Талай деген ошол жерде квартал башчысы болуп жүрүп кийин специалист МТУ болду. Ошол киши көп билет ошол жөнүндө. Бул 3-чү картада биз ээлеген жерлер дагы жок да мынакей. Бул картада дагы биз ээлеген жерлерде эч кандай эме жок. ПАП, СКБ дегендер жок да. Азыр тиги Комитет национальной безопасности балдары, УКМКнын балдары сиздерге белки заявление бергениңиздерде киоскун алып кирип кой ичине деп айтып аткандар, азыр алар сиздерге карама каршы да же жокпу? Карама каршы деп эле эсептейм. Анткени дегенде 27-си күнү муниципалдык инспекциянын балдары алып кетип атканда алар өздөрү турган. Ошо ГКМнын балдары өздөрү келип турган да. Ошентип мага ошол жерде мен өзүм жок болчумун. Ошол жерде турган адамдар айтышты да. ГКМнын балдары келип, муниципалдык инспекциянын балдарын азыр 40 мүнөт убакыт берем, азыр 40 мүнөттө бүтүрөсүң деп. Ошентип муниципалдык инспекциянын балдарын ошентип эметишиптир. Аны элдер айтты.
Мен өз көзүм менен көргөн жокмун, бирок видеодо бар. Видеода бар, алар түшүп калган ошол. Ооба, сырттан тартып ошол жердеги Аты жөнүн айта кетпейсиз ошол концерт. биз заявление жазганда деген Самат деген бала карап аткан. Биздин заявлениени. Анан ал отпускага кетип калды. Ошол киши отпускада жүргөндө Арзымат деген бала квартальныйлар жазган заявлениени карап атышкан да. Камчыбек Кыдыршаев иштеп атканын жакшы билебиз. Элдердин баары ыраазы болуп атабыз. Бирок ушундай кээ бир вопростор ал кишиге жетпей атса керек. Эмнеге дегенде коррупциянын ким коррупциянын бетин ачса жардам бергиле бизге дагы деп ушинтип суранган видеолор бар, биз укканбыз. Анан биз ошого ишенип барганбыз да. Ишенип ушундай коррупциянын ушу Аким Октябрьский району коррупционный эмени ачпай, наоборот, коррупцияны защищать этип фап кылам деп аткандан биз ошо Камчыбек Кыдыршаевичке ишенип эме кылганбыз да. Заявление жазганбыз. Айтымбетов Аким, Союзбек Сатыбалдиевич деген Аким болгон. Анан Эшмамбетов деген дагы киши болгон. Ошолор келип, Дороев деген акимдер келип, Жылмасевтерге сиздерге поликлиника курулуп берилет, Көк Жарга фап курулбайт деп далай эле айтылган. Ага болбой эле алар түшүнүп эле отурушкан. Менин оюмча, ошо биз ВКМБга заявление жазгандан кийин эле башталды да бучу. Биз апрелде жазсак, бар ушу августта келип ушундай аябай даярданышып келишкен экен.